Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн мен сиздерге Ала Бука районунун Борборунда ушул 4 кабаттуу үй 2 временкасы менен 33 сөтүк жери менен сатууга коюлуптур. Ушул үйдү мен сиздерге тартып көрсөткөнү келдим. Үйдүн документтери баары так, кызыл китеби бар, документ жагынан баары жайында. Бул үй туугандар Ала Бука району тетиги жерде 5 кабаттуу жаңы түшкөн үй бар. Ошол үйгө жакын жерде жайгашкан. Бул үй туугандар сырткы көрүнүшү ак дарбазасы менен. Негизги үй ушул болсо, жанында ушул 2 временкасы. Мынакей бисмилла деп кирдик. Көрүп турасыздар, алды ушундай стяжка менен төшөлгөн. Мен силерге алгач эле временкаларын тааныштырайын дагы, анан ушул негизги үй 4 бөлмөлүү үйдү тааныштырып берейин. Көрүп турганыңыздардай эшиктин астында ушундай болгон роза гүлдөр сонун болуп гүлдөп турат. Суу боюнча туугандар, суу кеңири, тияктан арыктардан суу агат жана ушул жерде 24-кө 7 суу постоянно агып турат. Жана кошумчалап айтып кетчү нерсе, ушул временканын ичинде ысык суу, муздак суу дагы кошулган. Ал жагын айтпай койсок дагы болбойт. Мен силерге алгач эле ушул временканы тааныштырайын. Так, бисмилля. Мынакей. Ушул от жакчы бөлмөсүн кошкондо жалпылай 3 бөлмө деп эсептесек боло берет экен. Бул жакта ушул үйдүн эсинин оокаттары бар экен. Мына туугандар. Биринчи временканын ички көрүнүшү ушундай. Бул жак бут чечүүчү жайы болсо, эми экинчи временканы тааныштырып көрсөтүп берейин. Экинчи временкасын азыркы учурда ушул үйдүн ээси жашап аткан ушул экен. Бисмилля. Бул временканын ички көрүнүшү аристон турат. Мына ысык суу, муздак суу бар деп айттык. Ушул ичиндеги эмеректери да калат. Көрүп турганыңыздардай таза, свежий ремонтту. Келип эле чамоданыңыздарды көтөрүп келип жашай берсеңиздер болот экен. Эми негизги үйдү көрсөтөйүн дагы, анан ушул участогун тааныштырып көрсөтүп берейин туугандар. Бул жакта дагы мындай качелясы дагы бар экен. Отургучу роза гүлдөрдү байкаңыздар. Бул жакта гиляс бар экен. Так, эми бисмилля деп негизги үйгө кире берели. Бул жагында подвал бар экен. Сырткы көрүнүшүнө көз салыңыздар. Бисмилля. Кире бериши веранда деп коебузбу? Анан туугандар, дагы сиздерге мындай эскертип айтып коеюн. Бул жакта турган мынакей отургуч уголок деп коебуз. Уголок жана ушул стол. Ушул кааласаңыздар үйгө кошо сатылат. Ушуну кошо баалап аласыздар. Бул жакта мебели калат, бул атайын үйгө даярдалып жасалган мебель экен. Ремонтторун байкаңыздар. Ремонттору свежий ремонтту дейт. Жаңы жасалган ремонтта. Эми кирели. Бисмилля. Мына киргенде эле 4 бөлмө ушундай жайгашкан. Оңго солго бирден бөлмө, жана туура кирсең 2 бөлмө экен. Биринчи эле оң жактан тааныштырайын. Бул жак уктоочу бөлмө. Көрүп турганыңыздардай ремонту жакшы ремонттолгон. Эми сол жактагы бөлмөнү тааныштырайын. Мына туугандар. Эми киргенде эле маңдайкы 2 бөлмөнү тааныштырайын. Биринчи оң жак тараптагысын тааныштырайын. Бул жак зал экен. Конок бөлмөсү. Бул жака конокторду тососуздар. Потолокту байкаңыздар. Мынакей стол, көрпөчөлөр кошо сатылат туугандар. Люстраны байкаңыздар. Эми кезектеги бөлмөнү тааныштыра берейин. Мынакей мебелдерин байкаңыздар. Мебелдер булар атайын ушул бөлмөгө ылайыкташтырылып жасалган мебелдер. Эми кыстырып айта кетейин видеого туугандар. Ушул полдо төшөлүп турган килемдердин баары үй менен кошо сатылат. Килемдердин дагы сапаты жогорку сапаттагы килемдер төшөлүптүр. Көпчүлүгү эле жаңы төшөлгөн килемдер. Мынакей сапаттары жакшы, жумшак килемдер экен. Кыскасын айтканда туугандар, үйгө келесиздер, чамоданыңыздарды көтөрүп келип эле жашоону баштай берсеңиздер болчудай. Урматтуу туугандар, азыр мен сиздерге мына үйдүн ичин, сыртын, временкаларды тааныштырып чыктым. Эми участканы, жалпы участканы, бактарды тааныштырып чыгайын. Бул жакта кухнясы бар, буну айтпай калыппыз. Кухня жана дандырканасы өзүнчө. Буларды да тартып коелам, мынакей туугандар. Бул жак атайын очокканасы. Эки очок бар экен. Очоккананын ички көрүнүшү. Бул жакта дандыркана. Дандыркананы тартып көрсөтүп коеюн. Мынакей дандыр дагы жаңы дандыр экен. Жакында эле салынган дандыр да. Бул жакта гараж деп коебуз, же болбосо склад. Майда чүйдө оокаттарыңыздарды ичине сактасаңыздар болот экен туугандар. Эми бул жагын көрсөтөлү. Бул жакта туалет жайгашкан үйдүн аркасында. Временканын аркасында деп коелу. Туугандар дагы кошумчалап айтып кетчү нерсе, бул участокто, бул бакта 70тен ашуун терек жетилген, баары жетилген. Жана 100тен ашуун кайнalуу түп бар экен. Жана мөмө байлоочу бактарактар бар туугандар. Баардыгы жетилип мөмө байлайт. Эми чегин узун турасын болжол менен көрсөтүп берейин. Тетиги теректерден баштап, бул жакта азыр көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы билбейм. Тетиги теректер дөңдө турат. Азыр ошол жака дагы барып тартып берем. Анан турасы
турасы болсо ушул сетка тосмолордо тетиги эмне деп коебуз, не турат ал жерде, алмабы же гилеспи, ошол жерде сетка тосмолор тосулган, ошол жерге чейин. Так, эми бул жагын тартып көрсөтөлү. Үйдүн аркасы. Бул жерде тоокана жайгашкан. Тоокананын жанындагы аткана, мен азыр аткананын жанына барып бартам. Анткени бул жакта ит байланып турат. Бул жак тооканасы деп айттык. Бул жерде тооканасы жайгашкан болсо, бул жакта мына эки кабаттан турган атканасы туугандар. Биринчи кабатына мал байласаңыздар, экинчи кабаты чөп жыйылуучу кабаты деп койсок болот. Мынакей үйдүн капталкы көрүнүшү. Эми бул жактагы чеги болсо мынакей тетиги узун теректер турат, ошол теректерге чейин созулат. Мен ылдый жактагы эмесин чегин көрсөттүм, эми бул жактагы чеги ошол жерге чейин уланат. Бул жакта дагы сетка тосмолор тосулган. Бул жакта чегин болсо, азыр бул каптал үйгө кире бериш жактагы капталынын чегин түшүндүрүп берейин туугандар. Бул жактагы чеги ушул дарбаза же болбосо үйдөн башталбайт. Мынакей. Бул жактагы чеги мына коңшубуздун ушул атканасынан башталат чек туугандар. Ушул жерден баштап мынакей ушул үйгө өздөштүрүлгөн участка болуп эсептелинет туугандар. Ушул жактан баштап эле кайра эле тетиги теректерге чейин ушул участок кошулат. Түшүндүңүз жалпы айтканда. Эми туугандар, басына келсек, басым үйдүн ээси менен келишесиздер. Экранга ээсинин номерин сөзсүз түрдө белгилеп койдук. Андыктан эгерде үй сиздерге кызык болгон болсо, сиздерге жаккан болсо, ушул үйдү жеринен келип, үйлөрдүн ичинде өзүңүздөр өз көзүңүздөр менен келип көрүп, ушул жерде үй жаккан болсо соодалашып, баалашып көрүңүздөр туугандар. Эгерде ушул үйдү сиздер алып калган болсоңуздар, сиздердин алган ак өргөнүңүздөр кут болсун. Ушул сиздер алган үйдө жалаң гана жакшылык, той, маракелер боло берсин. Жакшылык, амандыкка жолукканча сак аман болуңуздар.